Анжелика кара хиджаб кийип мечитке барып ой секеленди. Соңку учурдагы ырчы Анжеликанын кылыктарынан коомчулукта эле тажап калгандай. Өзү ар кандай айын кептерди чыгарып, хайп жасап, анан кайра актанып, айтор пиар кылуунун эле амалында келатат. Учурда Анжелика Дубайда эс алып жүргөнүн жарнамалап, күнүгө түрдүү сүрөттөрү менен видеолорун Instagram баракчасына чаптап, мактанып, шойкумдуу жүрүштөрүн улантууда. Баары бүтүп калгансып, эми ал Султан Кабус мечитине барып, кара хиджаб кийип, радикалдуу диний агымдагы аялдардын көрүнүшүн жасап, ойда бир ой секеленип алыптыр. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи. Назира Айтбекова төшөктө кызык оюн көрсөтө албай дөңгөч болуп жата берген аялдар. Эркектерин эркелетип, көзүн карай берип, сөз көтөрө алгыс кылып, көптүрүп алган аялдар кечирип койгула. Төпөштөп атса да үн чыгарбай, мөшөк болуп жата берип, өлүмгө өзү чуркаган аялдар силер да кечирип койгула. Өзүн көмүскөгө көмүп коюп, эри үчүн, баласы үчүн, башкасы үчүн жашап, өз жашоосу көз жаздында өткөргөн аялдар силер да кечирип койгула. Кайын энеден, кайын журттан тепки жеп, чыдап, анан келинине ошол эле зомбулукту көргөзгөн аялдар силер да кечирип койгула. Үйдөгү эс алдырып жаткырып коюп, анан килейген турмуш жүгүн асынып алып, талпалап иштеп жүргөн аялдар силер да кечирип койгула. Чачыңарды түйдөктөй кылып, тамак сиңген халат менен жүрө берип, эриңерди тартырып жиберип, пырылдап ыйлап, арманын айтып бүтпөгөн аялдар силер да кечирип койгула. Төшөктө кызык оюн көрсөтө албай, кысынып, уят эле уят деп, дөңгөч болуп жата берип, өзүңдүн минчүү жериңе башканы миндездирип алган аялдар силер да кечирип койгула. Бирөө сенден сурагансып, өмүрүңдү, убактыңды, жашооңду, жаштыгыңды балдарыңа арнап алып, алар турмуш куруп кеткенде, кур жапак калдым деп ыйлаган аялдар силер да аман эле болгула. Өмүрүмдү сага арнагам, эми сен мага арна деп балдардын жашоосун кийлигише берип, ажыраштырып, жада калса балдарын суицидке түртүп алган аялдар силер да кечиргиле. Көрүнгөн жакка балдарын таштап, күнүмдүгүн ойлогон күкүк энелер силер да кечиргиле. Жат десе эле көрүнгөнгө жата берип, болгон эркекти сугара берген аялдар аман болгула. Ымдаса эле кете бересиңерби, өлгөнү калганын эмедей. Сүйбөй эле акчасын алыш үчүн, байлыгына көмүлүш үчүн сезимдерин аттап өтүп жийиркеничтүү эркектердин алдында рахатты имитация жасагандар силер да аман болгула. Кыскасы, аялдардын жаман жагын көргүм келчү эмес. Дайыма аячумун, аяр мамиле кылчумун. Өзгөчө кыргыздын аялдарын аял жок. Бир дагы өлкөдө биздин аялдардай сүйүүгө туруктуу, өңгөсү үчүн өзүн садаган чапкан, төпөштөп атса да чыдай берген аял көргөн жокмун. Кечиргиле аялдар. Бүгүн төпөш жеп атып өлүп атсак, бүгүн эркектин сөгүшүн угуп, тил угуп, кор болуп атсак, өзүбүз күнөөлүүбүз. Алтын ортону таба албаган, өзүбүздүн өнүктүрүүгө салым кошо албаган, билим алып, өзүбүздү сүйүп, жашоону өзүбүзгө арнап, туулган күнүбүздү ыра көрүп, байпак сатып алып кие албаган биз күнөөлүүбүз. Эркектердин кейпи бул болуп атса, ошону тыңдап тарбия бере албаган өзүбүз күнөөлүүбүз. Мен дагы аялмын, мен дагы катарыңарданмын. Бут алдында жаткан нерсе дайым тебелендиде болот. Өзүңдү качан бийик коюп, сыйды талап кылсаң, ошону күтөсүн. Өңгөнү сүйүш үчүн сөзсүз эле өзүбүздөн баш тартышыбыз керек эмес. Чычалабагыла, жек көргүлө, чындык ушул. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.